баракатух, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан биз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биздин коногубуз Мутакалим коомунда Куран, шарият, адеп ахлак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны боюнча сабак берип келе жаткан мугалим Болот Абасар Болхон эжеке. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салям ва рахматуллахи ва баракатуху. Негизи эле ушул бала тарбиялоо темасы абдан бул чоң тема. Буга бир кичинекей эле эфир жетишсиз. Бирок деген ошол эле учурда исламда негизи эле бала тарбиялоо боюнча эмне деп айтылат? Негизинен эле жалпылап айтканда бала тарбиялоо тууралуу кандай хадистер, аяттар айтылган? Бисмилlah, ассаламу алейкум кайрадан эле. Урматтуу эже-сиңдилер, деги эле бизди көрүүчүлөр, ушундай бир Аллах Таала бизге бир жакшы неамат берди, бул перзент, бул бала, бул кыз. Ошону тарбиялоого биз эң чоң укуктуубуз жана акыллуубуз жана ошол тарбияда биз тарбия дегенден кандай алайлы? Диний тарбия деп айтышат жана жөнөкөй тарбия, бирок экөөнү бирге айкалыштырыш керек да албетте тарбиядачы. Аятта айтылып кеткен Тахрим сүрөсүндө ыйман келтирүүчүлөр өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла, дин менен тарбиялагыла дейт да. Ошол аятка амал кылып, значит, баланы тарбиялоодо ата-энеде дин тарбиясы жана илим тарбиясы болуш керек биринчиденчи. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне дейт? Албетте бул хадис көптөн бери айтылып жүрөт, дагы деле айтабыз. Дагы эле сахабалардан келген хадис бул бала тарбиялоодо 6 жашка чейин кандай мамиле кыл жана 12 жашка чейин кулдай мамиле кыл, ал эми 12 жаштан кийин достой мамиле кыл деген хадис өтө бекемделет. Себеби 6 жашка чейинки балага ушу ханга мамиле кылгандай, аны сыйлап, урматтап, даже бизде мына улуту башка өзбектөрдө сиз дейт, перзенттеринчи. Ошо сыяктуу биз деле кыргыздар эми кичине тоң кыргыз деп коебуз, бизде сиз деген отношение азыраак го. Ошондой биз сиз дебесек дагы сиз дегендей мамиле кылып, ошонун даже мен муну өзүмдүн сабактарымда айтам да, ошол бала бизде жаңы төрөлгөн бала болсун, кичине кол арага кирип калган бала болсун, бизде мындай жаңкышынакай паласыбызды же бир полубузду булгап койсо, биз шапалактап уруп жиберебиз да, ошол уруш тыюу салынат да шариаттачы. Себеби ошол урган жериң үчүн эртең жооп бересиң, себеби ал урган жери эртең акыретте оруйт экен кадимки. А мунун жерде эч ким урбаганда мени оорубайт эле. А ким урду? Мен кадимки Аллахтын берген неаматын, ошол жеген ичкеним чыгарыш үчүн мен ошол апамдын паласы же жакшы көргөн бир буюмуну булгап койгон үчүн урулган жерим. Эми ошол апамдан мага сооп алып бергиле деген да. Ошон үчүн ошол 3 жашка чейин же 6 жашка чейин айтуу менен гана, чымчуу менен эмес, уруу менен эмес, жөн айтуу менен ошол бул жерге жай намаз, бул жерде намаз окулат, бул жерде апаң басат, бул төшөк болот, бул жерге сара ушатпаш керек деген сөз менен тарбиялаш керек. Ошончо хан келсе, таксир чечиңиз бутуңузду дебейсиз да. Кечиресиз, бул жерде намазхана эле деп жакшынакай сөз. Ошол сыяктуу 6 жашка чейин. Же болбосо алхамдулилла мына карасыз, сиздин балаңыз убагында өзүнүн даратын ушатып да, туалетине барат. А бирок ошол эле учурда биздин Кыргызстан эле алсак, 3-чү больницага барып көрүңүздөр, детский, же болбосо жалга канча бала кататормен жатат. Сарасы чыкпай. Ошолор жасатып атат. Ошол чыкчу жерде. А сиздин балаңыз өз каалоосу менен, Аллахтын буйругу менен сиз уктап жатканда ал ошол жеген ичкен чыгартат. Значит, бизде 6 жашка чейин кандай мамиле кыл, ошол дарат ушатууда же бир жакшынакай көргөн буюмуңузду сындырып коюуда аны сиз урбашыңыз керек экен. Урулган үчүн акыл эртең төлөнөт экен. Ал эми 6 жаштан кийин кулдай мамиле кыл дегенде пайгамбарыбыз айткандай 7 жашка чейин Куран үйрөт, 9 жашка чейин намаз үйрөт, андан кийин жасабаса бир аз наказание берип кой. Ал наказание дегенде кичинекей палычканы алып туруп дагы желкеси менен жамбашын көрсөтүп коюп туруп ушул жерлерге кичине сабап койсоң болот. Эне катары жана ата катары. Жана устаз катары. Эгер устазга энеси же атасы уруксат берсе, мына мен 7 жашта баламды сизге бердим, сиз окутуңуз, жана бизде айтат го, эти сиздики, сөөгү меники депчи. Ошол урукарда устаздар эми урут десе бир жол чымчык урбай, ошол наказание мындай сөз менен болуп, же кичине бир катуу тийген жерде сезбей турган жамбаш жана желкесине бир аз эскертүү берип коюш. Бул 7-9 жашта кайсы иш үчүн урсак болот десе, намаз окубаган үчүн жана китеп Куран окуган жана так башка идиш сындырып койсо, күнүмдүк мектептин сабагын окубай койсо уруш туура эмес экен. Ал эми 12 жаштан кийин достой мамиле кыл дейт. Эгер сен 12 жашка чейин ал балага дост хандай жана кулдай үйрөтүп койгон болсоң, 12 жаштан кийин сен андан бир жакшы өзүр аласың да. Бир жакшы түшүм аласың. Тарбия ушундан башталат дейм да. Андан кийин 12 жаштан кийин мектеп убагы жетет, бала өзү деле акыл иштеп, андан кийин сизден бир гана эмне
советник болуп калат да, балачы апамдай болсо болобу же атамдай болсо болобу депчи. Бала тарбиялоо ушул хадис менен эле чектелет деп ойлойм. Рахмат Сарбаржа, мындай тарбия баланы тарбиялоонун мындай бир этаптарын кыска нуска жакшы кызыктуу кылып айтпайт эмес. Мен ойлойм биздин көрүүчүлөрүбүзгө абдан пайдалуу болот деп. Биз үчүн да бир сыйра кайталоо болду. Анткени күнүмдүк турмушта биз мындай айтып бере беребиз, бирок күнүмдүк турмушта кээ бир жерден мындай унутулуп калат, унутуп калчу моменттер да болуп кетет. Биз үчүн жакшы мындай кайталоо болду деп ойлойм. Негизи эле ошо жаңыдан ата эне болуп, жаңыдан мындай бир бала тарбиялап, кантип бала тарбиялам, кантип бул баланы мыкты инсан кылып чоңойтом, коомго пайдасы тие турган деп мындай бир суроо жаралып турган жаш жубайларга, ата энелерге эмне деп айтат элеңиз? Буга деле хадиске таянабыз да. Себеби пайгамбарыбыздын жанында бир китептерде 3 ай деп, бир китепте 6 ай деген жери бар. Мен ал 6 ай деген тафсирин эмесин хадисин карап чыккам. Ошо 6 айлык бөөк апасынын намаз окуп атканага жана ушундай бир күнүмдүк жашоосун жасап атканда тоскоолдук кылыптыр да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөрүп, Мухаммад алейхиссалам, бул бала мага тоскоолдук кылып жатат, мен күнүмдүк ибадаттарым. Ибадат десе биз жана намаз деп эле ойлойбуз. Жок, ибадат бул ушул тамак жасоо, үй сыпыруу, ушулар деле ибадат да. Дегенде пайгамбарыбыз акырын мындай жылмайып дейт, кеч калган экенсиң дегенде, кандай 6 айлык өтөшү кичинекей дегенде, ооба жар тандоодо. Жана өзүңдү ошол бала боюңда болгондо өзүңдү тарбиялабапсың деген экен да. Ошол сыяктуу ушул жаңы үй бүлө курардан алдын өзүңөрдү тарбиялагыла, анан келе турган жарыңарды да тандап, ошо иман жагы, илим жагы, тарбия жагы бекем болгондо тандагыла деп айтмакмын. Чоң рахмат Сарбарже, буюрса айтылган сөздөр, кеңештер, хадис аяттар пайдалуу жана мындай бир өзүнүн пайдасын алып келе турган бир эфир болот деп ишенебиз. Сизге чоң рахмат, абдан жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Бизге дагы абдан пайдалуу болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.